Адистердин айтымында эгемен алган жылдардан бери өлкөдөгү айыл чарба техникаларынын 87%нын эскилиги жетип, дыйкандардын маңдай теринин акыбети кайтпай келген. Акыркы 10 жылдан бери эле мамлекет бул маселени эл аралык өнөктөштөр менен кызматташып чече баштаган. Дыйкандардын дагы бир негизги көйгөйү жер салыгы эле. Бул жаатта кыйынчылыктар болгондуктан көпчүлүк айыл аймактарында иштетилбей жаткан жерлер арбын дешет эксперттер. Жердин налогун алып салганда айылда деген жер налогун иштете албай, төлөй албай, иштетпей жаткан жерлер бар болчу да. Эми деген үмүт бар. Налогторду алып койду, кайрак жерден алды, даже айдоо жерден да алып атат. Эми иштеткенге аракет кылыш керек. Анан дагы чыгып атышат, тиги бизге трактор бер, анан май бер деп. Мен айтар элем, ушу дыйкандарга силердин налогуңарды алып атат, эми иштегиле. Трактор май бер деп отурбай аракет кылып иштеш керек деп ойлойм да. Эми мамлекет башчынын жакында эле чыгарган жарлыгына ылайык айыл чарба багытындагы жерлерди иштеткен дыйкандар 3 жыл бою жер салыгынан бошотулат. 1-январдан баштап сугат, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык төлөнбөйт. Ал каражаттар мамлекеттик казынадан төгүлүп турат. Бул айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн туруктуу иштөөсүнө өбөлгө болуп, тармакты өнүктүрүүгө аз да болсо салым кошот. Эң нескиси ошол жанакы айыл чарба боюнча карап кетсек, жанакы жер салыгы боюнча бошотулуп атканда бул 320 миллион тегерек экен. Кандай болбосо дагы бул сумма баягы өздөрүнө кайта пайдага жумшаса, бул анча-мынча болсо дагы ошо бир жардамы тие тургандай болот да. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан потенциалы чоң, өлкөнүн 70% жер иштетип оокат кылат. Андыктан ишинде ийгиликке жетүүчү көпчүлүк кыргыз дыйкандарынын каалоосу дешет адистер. Келечекте дагы дыйкан фермерлерди колдоого көңүл бурулса, заманбап технологияларды колдонуу менен жерлер иштетилсе, агробизнес өркүндөйт. Мисалы, айыл чарба продукциясын өнүктүргөн ушундай бир мамлекеттерди карап турсаңар, ошол айыл чарбага аябай көмөк көрсөтүп турат да. Ал жанакындай аз пайыздык кредиттерди мына азыр президент айтып атат, 6% менен ошол кредиттерди берели деп атат. Убагында дагы канча беришип эле, анан анын бардыгы тиги элге жетпей эле, ошо айыл чарба дагы ишкерлерге жетпей эле башка бир жактарга кетип калып эле. Азыр эмегерде ошол даректүү каражаттардын баардыгын жумшаса, мен ойлойм, ал дагы бир топ жардам берет. Пандемия болгондон бери аябай кыйналышка туш келип калышканда, соода сатыгында ордуна келтире албай, эмгиче араң мындай алдына чыгып мындай келтире албай атат да. Ушул указдын жардамы менен мүмкүн алар тезирээк жанагы өзүнө өнүккөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анын үстүнө тиги налогдон дагы жеңилдик берели, кээ бирөөлөрүн бошотолу дегенге чейин барып атпайбы? Бул дагы аябай чоң жардам берет да. Айыл чарбасы тамак аш өнөр жайы менен бирге Кыргызстанда экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттардын бири экени талашсыз. Эң жакынкы перспективага айыл чарбасынын негизги артыкчылыктуу багыттары болуп, ички рынокто азык-түлүк менен камсыз кылуу, кайра иштетип чыгуучу тармактардын ишканаларын сырьё менен камсыз кылуу, экспортко кетүүчү азык-түлүк чыгаруу болуп эсептелет. Бул милдеттерди аткаруу үчүн Кыргызстанда толук мүмкүнчүлүктөр, эң башкысы жер жана суу ресурстары бар. Рахат Кыдыр Токтоева, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.